жашооңуздарда, айлана чөйрөгүңүздөрдө кандай өзгөрүүлөрдү байкап атасыздар? Кутман таң ар бириңиздерге кандай жаза кетиңиздерчи, ким кандай өзгөрүүлөрдү байкап атат, ким өзүнөн кандай өзгөрүүлөрдү сезип атат, балким башкача бир сезимдер менен толо баштады, балким башкача бир ойлор менен толо баштады. Кандай кимде кандай өзгөрүүлөр болуп атат, ким өзүн кандай сезип жатат, ким марафонго катышканына абдан кубанычта, сүйүнүчтүү, анткени уже мына жыл башталганда эле өзүңүздөрдүн үстүңүздөрдөн иштеп, өзүңүздөрдүн жан дүйнөңүздөрдү кыйнаган нерселердин үстүнөн иштеп, балким көп жылдан бери или көп убакыттан бери кыйнаган суроолоруңуздарга жооп алып атасыздар. Бул абдан сонун. Мен ишенем, сиздер ар бириңиздер өзүңүздөргө керектүү жоопту алып атасыздар. Ар бириңиздер өзүңүздөрдү кыйнаган нерселердин үстүнөн иштеп атасыздар. Жашооңуздорду жеңилдетүү үчүн, жашооңуздарда бактылуу болуу үчүн. Бүгүн да бизде абдан сонун Кутман таң Адин эже, Сирен эже, Кутман таң. Бүгүн дагы бизде мына 3 күн бою, почти 4 күн бою биз эмоциялар жөнүндө, сезимдер жөнүндө сүйлөшүп келе жатабыз сиздер менен. Почти 4 күн, бул абдан көп убакыт, мындай айтканда. Өзүңүздөргө кандай чечим чыгардыңыздар ушул 4 күндүк сабактан кийин? Кандай эмоциялар, кандай сезимдерди сезем, кандай сезимдер, эмоцияларды менен өзүмдү толтурам деп өзүңүздөргө чечим чыгардыңыздар? Азыр бир жыйынтык алып өзүңүздөргө тоже бир мындай вывод чыгарып коюшуңуздар керек да, анткени күнүмдүк жашоо уланып кете берет, байкабай деле калышыңыздар мүмкүн да. Кээ бирде адамдар өзүнө деле чечим чыгарбай калышы мүмкүн, вывод жасабай калышы мүмкүн, деп элечи. Кутман таң Миреже, Кутман таң Мавлюд эже. Ошондуктан азыр өзүңүздөргө мындай чечим чыгарып, блокнотуңуздарга, ручкаңыздарга жазып коюңуздар да. То есть ар бир сезим, ар бир эмоция бул биздин тандообуз, Кандай болбосо дагы, сиз кантип ойлобосоңуз дагы, бирок бул сиздин тандоо. Ошондуктан мындан ары ошол тандоону мындай осознанный жасасаңыз болот да, мындай өзү эле болуп калды, анан жашоом ушундай болуп калды эмес, мен ушундай болуп калдым деген эмес. Ар бир сезимди, ар бир эмоцияны осознанный тандап, ошону до конца жашаганга сиздин укугуңуз бар. Кандай эмоция болбосун, кандай сезим болбосун. Бүгүн дагы ошону улантуу болмокчу. Бүгүн биз сонун практика, техника, Кутман таң Чолпон эже, медитация жасамакчыбыз. Медитация жазаардан алдын сиздерге мен кыскача түшүндүрө кетейин. Жакшы сезимдер, аткара албай келе жаткан иштеримди аткарып баштадым дейт, дисциплинага өттүм дейт, туура ойлонуп баштадым дейт Бегайым эже. Азаматсыз Бегайым эже. Абдан сонун жетишкендик, бул өтө чоң жетишкендик, анткени ошол аткарылбаган иштер биздин көп энергиябызды соруп алат дагы, биз именно жакшы жакка бурчу, жакшы жакка берчү энергиябызды эмне кылабыз? Ошол бүтпөгөн иштерге бере берип туруп, аягында эчтекеге жетишпей, нааразы болуп, өзүбүздү жемелеп, ушундай нерсеге алып келет да. Ошондуктан бир эле сиздин ошол бүтпөгөн иштериңизди аткарганы бул чоң жетишкендик да. Кутман таң Батма эже. Анан эми караңыздар, мен кыскача түшүндүрө кетейин, эмне үчүн ошо техникаларды берип атабыз, ким кат жазды өзүнө, таарынткан адамдарга, ким таарынткан адамдар менен сүйлөштү, балким ошондойлор бар болсо жаза кетиңиздер. Эмне үчүн ошол маанилүү ушул практикаларды кылуу, аткаруу, Анан бул практикаларды бир эле жолу аткарып койбостон, бул практикаларды постоянно кандайдыр бир кырдаал болуп калабы, кандайдыр бир адамдар менен ситуациялар болуп калабы, балким өзүңүз менен болгон бир ситуация болуп калса, ушул практикаларга кайра кайрыла беришиңиздер керек да. Бул абдан сонун техникаларды бердик Айпери Максатбековна сиздерге. Абдан сонун мындай блоктор менен иштеп кетти сиздер менен, анткени ал блоктор бардыгыбызда бар. Бардыгыбыз эле кичинекей чактан почти бизди бирдей эле өстүргөн, бирдей эле тарбия берген. Ошондуктан ошол блоктор бизде да бар болгон үчүн, биз дагы ошол блоктор менен иштеп келген үчүн биз сиздерге ошол нерсени айтып, ошол практикаларды берип атабыз да. Азаматсыздар, мен практикаларды кылып атам дейт, экологично сүйлөштүм дейт, азаматсыз, молодцы, жеңилдеп алдым дейт. Эми караңыздар, башынан баштаганда, мындай түшүндүрө кетейин сиздерге. Бизди жараткан ким?
Аллах Таалам, азыр, например, сиздер мени мындай жарымдан эле көрүп атсаңыздар, бирок сиздердин мээңиздер мени толук кандуу элестетип атат да. Сиздер ойлой элесиздер да мени жарымдан көргөндө мындай жарым эле адам депчи. Жок, сиздердин мээңиздер элестетип атат, буту бар, ичи бар, мындай бар, бүт как адам сыяктуу эле полный элестетет да. Отурган мени толук көрбөсө дагы, бирок мээңиздер до конца өзү ойлоп элестетип алат да. Бул эмне деген түшүндүрөт? Биздин мээбиз бардык жакта бүтүндүктү каалайт, бүтүн нерсени каалайт. Анткени бизди Аллах Таалам ушундай кылып жаратканда, эми караңыздар, если мындай жан дүйнөгө карап келсек, ишенимдерге карап келсек, биз ар дайым бир нерсеге ишенүүгө муктажбыз. Эмне себептен? Анткени бизди Аллах Таалам жараткан, биздин жан дүйнөбүздүн, биздин жаратуучубуз бар. И жан дүйнөбүз ошол жаратуучуга ар дайым мындай кандай кылсам, жаратуучуну таанууга, жаратуучуну билүүгө, жаратуучуга жакындоого аракет кылат биздин жан дүйнөбүз. Ошондуктан даже эчтекеге ишенбейм деген адамдар дагы бир нерсеге ишенет да. Даже ушундай адамдар бар го, атеисттер деп коет. Астафираллах, Аллах Таалам өзү сактасын ошондон, бирок ошолор дагы бир нерсеге ишенет. Алар наукага ишенет, алар мындай доказательство, бирдеме ушундай сыяктуу бир нерселерге ишенет да, бирок алар ишенбейбиз деген менен все равно жан дүйнөсү бир нерсеге ишенет да. Бул эмне деген түшүндүрөт? Бул бүтүндүк деген түшүндүрөт да. Анткени биздин жан дүйнөбүз ар дайым өзүнүн жаратуучусуна жакын болгусу келет, өзүнүн жаратуучусун тааныгысы келет, өзүнүн жаратуучусун билгиси келет да. Ошондуктан адам өзүнүн жаратуучусун тапканда, Аллахты тапканда, ал адамдын жан дүйнөсүндө тынчтык болот. Ал адамдын жүрөгүндө тынчтык болот, кыжаалат болбойт. Ким, например, өзүн тапкан болсо, бул дүйнөдөчү, жан дүйнөсү ошол нерсени тапкан болсо, ошол адамдын жан дүйнөсүндө тынчтык бар да, кыжаалат жок да. Например, намаз окугандар деле, намаз окугандарда мындай жан дүйнөсүндө все равно тынчтык болот, мен жаратуучумду таптым, шүгүр дегенчи. Ал адамда кандай тынчтык бар? Ал адам билет кайка баратканын, кандай максатта жашап жатканын, бардыгыбыздын Аллах Тааламдын жараткандын максаты, пендесин бизди жараткандын максаты өзүнүн ыраазычылыгын табуу. То есть биздин максатыбыз, бул дүйнөдөгү максатыбыз Алланын ыраазычылыгын табуу. Ал ыраазычылыкты кантип тапсак болот? Вот уже бул ар бирибиздин өзүбүздүн тандообуз да. Биз кантип табабыз? Биз ар бир ишибизде эле ошол Алланын ыраазычылыгын тапсак болот. Чай ичебизби, суу ичебизби, үй жыйнайбызбы, жумушка баратабызбы, балдарды багып атабызбы, ошол бардык иште ичибизден ниет кылып койсок, Аллахым, мен бул нерсени өзүңдүн ыраазычылыгы үчүн кылып атам. Тамак ичерде деле, Аллахым, мен өзүңдүн ыраазычылыгы үчүн тамак ичкен атам. Анткени денени Аллахым бизге аманатка берген, ошол денеге кам көрүү, бул дагы Алланын ыраазычылыгын табуу. То есть сиз ошол нерсени автоматтык түрдө эле жасасаңыз болот, ал ошол нерсени жасап деле ошо Алланын ыраазычылыгын тапсаңыз болот, ошол нерседен сооп алсаңыз болот. Даже үй жыйнап атып, идиш жууп атканда деле Аллах Таалам болсун, ушул нерсени өзүңдүн ыраазычылыгы үчүн жасап атам десеңиз, эмне кылып атасыз? Алланын ыраазычылыгы үчүн үй жыйнап атасыз, Алланын ыраазычылыгы үчүн идиш жууп атсаңыз, тамак жасап атсаңыз деле, Аллахым, өзүңдүн ыраазычылыгы үчүн тамак жасап атам үй бүлөмө деп ниет кылып койсоңуз, ошол нерседен да сиз сооп тапсаңыз болот. Видите, оказывается, биз динде өзүбүз баарыбыз оорлотуп алганбыз, аябай оор нерсе деп элестетип келебиз. Дин өтө жеңил, Аллахым бизге динде өтө жеңил кылып берген. Аллахым жашоодо бизде кыйналсын деп берген эмес, бизге өтө жеңил кылып берген. Ошол жашоону биз өзүбүз кыйындатып алганбыз да. Биз оюбузда, башыбызда кыйындатып алганбыз да. Ошондуктан жумушка баратсаңыз деле, бирөөдөн кечирим сурап атсаңыз деле, азыр, например, өзүңүздөр балким кээ бирлер менен сүйлөшө албай атасыздар, балким кээ бирлерге оюңарды айта албай атасыңар. Ошону деле Аллахым, мен сени ушул нерсени өзүңдүн ыраазычылыгы үчүн жасап атам десеңиздер, чын жүрөктөн, чын ниеттен, мындай жөн эле эмес, калп эле эмес, эмне аракет кылыңыз, чын жүрөктөн ошону Аллахым, ушул нерсени өзүңдүн ыраазычылыгы үчүн жасап атам десеңиз, сизге жеңил болот ошол нерсени жасаш. Анан ушундай ниет болгондо, билесиздерби, эмне болбойт экен? Таарынычтарыңыз болот экен. Эмнеге? Анткени сизде күтүү болбойт да.
Таарынычтар качан болот экен? Бардыңыздар түшүндүңүздөр, аябай жакшы түшүндүрүп кетти Айбер Максатбековна. Таарынычтар бизде күтүү пайда болгондо таарынычтар болот да. Анткени ар бир нерседен бизде күтүү бар. Анткени биз любой нерседен өзүбүзгө выгодный нерсени кылабыз, даже мамилени деле өзүбүзгө выгодный кылып курабыз да. Балдарды деле эмне үчүн төрөйбүз, бизди карганда баксын деген какой-то бир нерсе бар да. Адам жалгыз болсо, ай сен жалгыз калып каласың, күйөөгө тий. То есть выгода да, жалгыз калбай бирөө болуш керек сени баккан, сени караган, Төрөбөсөң, ай төрө бала, карганда ким багат сени деген сыяктуу выгода бар да. А эгер ошол эле нерселерди сиз Алланын ыраазычылыгы үчүн деп жасасаңыз, ошол нерселер сизде берекей болот. Ошол нерселерди сизге ошол нерселер өтө жеңил болот да. И сизде эч кандай башкалардан күтүү болбойт. Бул адам мага муну кылат, тигини кылат, мындай болот деген нерсе болбойт да. Анткени сиз ал нерсенин баарын эмне үчүн жасап атасыз? Тамак жасап атканда деле күтүү болот, все равно ар бир айымда күтүү болот. Тамак жасагандан кийин мактаса, жакшы бекен, даамдуу болуп турбу, жакшы болуп калса, эчтеке айтпай атса, ичибизден күтүп, кээ бирлер айтат, эмне болуптур, жакшы болуп турбу, даамдуу бекен деп айтып сурашы мүмкүн. Кээ бирлер, например, ичинде эле калып калышы мүмкүн да, эмне мактаган жок деп, какой-то бир таарыныч, какой-то бир нааразычылык калып калышы мүмкүн. Мен сонун тамак жасасам, атайын аракет кылсам, бул даже мына жолдошуңузга, үй бүлөңүзгө, балдарыңызга деле эмне мактаган жок. Мактап коюшпайбы, например, мен буларга аракет кылсам деген. Эмнеге? Анткени сиз ал нерсени Алланын ыраазычылыгы үчүн жасаган жоксуз, сиз ал нерсени сизди мактасын деген. Эго, нафс болуп атат да бул жактачы. Же сизде бир эле нерсе болот да, биздин жан дүйнөбүздө жүрөк бир эле да биздечи, бир эле жүрөк, бир эле сезим да. Ал жүрөктө ошол бир убакта биз бир эле сезимди сезе алабыз да. Же күтүү сезими болушу мүмкүн. Же ошону Алланын ыраазычылыгы үчүн жасап, ошол нерседе сиз рахат алышыңыз мүмкүн. Экөөнүн бирөөсү эле да. Экөө тең болбойт да. Одновременно биздин жүрөгүбүздө күтүп, бул мага рахмат айтса, бул мага ыраазы болсо, үй бүлөм мага ыраазы болсо, мен тамак жасадым, жөн эле мисал айтып атам да. Же болбосо, ошол эле убакта сиз Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жасап, ошол нерсени рахат алуу болбойт. Экөөнүн бирөөсү гана болот. Тандоо сизде. Кайсыл нерсени сиз тандап аласыз? Эгер сиз үй бүлөм мени мактасын, мен буларга аракет кылып атам, мени байкасын, мага признание берсин, рахмат айтышсын деген нерсе болсо, бул сиздин эгоңуз, бул биздин нафс. Видите, биздин нафс ушунчалык мындай чеги жок, өзүбүз да билбей калабыз да, каяк жерде биздин нафс ойноп кеткенчи. Ошондуктан бул күн сайын ар бир нерседе тандоо, ошол нафсты контролдоп, өзүбүздү улам таанытып, жаратуучубузга алып келүү, бул биздин тандоо да. Качан сиз ар бир нерсени өзүңүздү бирөөнү күтүп, же бирөө үчүн эмес, бирөөдөн ыраазычылык алуу үчүн эмес, бирөө сизди мактап коюу, бирөө сизди көрсүн үчүн кылуу эмес, именно ар бир нерседе сиз Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жасасаңыз, сизде эч кандай күтүү болбойт да. Күтүү болбогон жерде таарыныч болбойт. Түшүндүңүздөрбү? Вот. Эми караңыздар. Экинчиси, сизде качан өзүңүздү ичиңизден, өзүңүздү кандай болсоңуз ошондой кабыл алганда, сиз башкалардан сүйүү, мээрим, башкалардын көңүлүн, башкалардын убактысын издебей каласыз. Эмне үчүн биз башкалардан мактоо издейбиз? Башкалардын мага убактын бөлүп койсун, мага көңүл бөлүп койсун, мага сүйүү берип койсун, мээрим берип койсун деп бардык нерсени кылабыз да. Эң артында ошол нерсени албай калганда анан таарынабыз да, нааразы болобуз, кек сактайбыз, урушабыз, мамилебиз бузулат да. Эмнеге? Анткени жан дүйнөбүздө биз өзүбүзгө өзүбүз ошол нерсени бербей атабыз да, өзүбүзгө өзүбүз көңүл бербей атабыз, убакыт бербей атабыз, мээрим бербей атабыз. Биз башкалардан издеп жүрөбүз да ошол нерсеничи. Таарынбаш керек деген менен, билесиздерби, бизде ойлор башкарбайт. Бизде мээде ой биринчи пайда болбойт, бизде биринчи сезимдер пайда болот. Ошол сезимдер анан нени пайда кылат? Ойду пайда кылат. Биринчи сабакта айта кеткем мен сиздерге, эсиңиздерде барбы?
биринчи сабакта айта кеттим эле же мурунку марафондо айттым эле, что-то унутуп калдым. Мындай да, сиздерде, например, азыр суу ичкиңиздер келсе, сиздерде биринчи ой пайда болбойт суу ичейин дегенчи. Сиздерде биринчи каалоо пайда болот. Орусча айтканда жажда, желание пайда болот да, каалоо, мен суу ичким келип атат деген каалоо пайда болот. Ошол каалоо сиздин мээде ойду пайда кылат. Мен суу ичким келип атат деген. Биринчи жан дүйнөбүздө сезим пайда болот. Ал сезим бизде ошого жараша ойду пайда кылат. Анан ойго жараша бизде кыймыл аракеттер пайда болот да. Ошондуктан эң биринчи бизди негизи эле сезимдер башкарат. Сезимдер, эмоциялар башкарат да. Качан сизде сезимдер аябай көтөрүңкү болгондо сиз көп иштерди бүтүрүп коесуз. Сизде энергия көп болот. Сиз өзүңүзгө ишенимдүү болосуз. Колуман келет, кыла алам деп туруп баардык нерсени жасап саласыз да. Сиздин абалыңыз, эмоцияларыңыз, сезимдериңиз аябай ылдыйкы деңгээлде болгондо, өзүңүзгө ишенбей турганда сиз даже жазабайсыз, даже аракет да кылбайсыз. Анткени сизде кандай ойлор болот? Күмөн саноо ойлор болот. Колуман келбейт го, ал мени укпайт го, ал кылбайт го деген сыяктуу терс ойлор болот да. Түшүндүңүздөрбү? Ошондуктан эң биринчи бизде сезимдер, эмоциялар пайда болот. Ошол сезимдер, эмоциялар биздин ойду башкарат. Ошол сезимдер, эмоциялар биздин потенциалыбызды ачат же жабат. Түшүнүктүү, Эми караңыздар. Эмне үчүн жолсо мындай да, биздин мээбизге баары бир да, сизде кичинекей чактан бери жашап, до конца жашап чыгарбай калган эмоциялар толтура, Сиз ушу 3 күндө көрсөңүз керек, кандай толтура эмоциялар бар экенин сиздин жан дүйнөңүздөчү. Таарынычтар бар, өкүнүчтөр бар, наразычылыктар бар, мээрим жетпей калган эмоциялар бар, сүйүү жетпей калган эмоциялар бар, башкалардан көңүл жетпей калган сизге, мактоо жетпей калган сезимдер бар. Ошол нерселер эмнени алып келген? Ошол эмоцияларды, сезимдерди до конца жашабай калгандан кийин, значит, сизде бактылуулук сезиминде до конца жашабай калгансыз. Мындай биздин организм, биздин дене тандабайт да, бул нерсени мен до конца жашайм эмоцияны, буну мен до конца жашабайм деп тандайт да. Сиз эгер ыйлаганды билбесеңиз, сиз значит до конца да кубанганды билбейсиз да. Бизде бир эле дене, биз бир эле адамбыз да, ошондуктан сиз бир нерсени до конца, бир эле эмоцияны до конца жашап чыгарганды билбесеңиз, значит, сиз баардык эмоцияны до конца жашап чыгарганды билбейсиз да. Эми караңыздар, эмне үчүн ушул эмоцияларды, ошол сезимдерди жакшыраак техникаларда, практикаларда жашап чыгарган эмнеге жакшыраак? Эмне үчүн жакшыраак? Мен силерге жооп берип кетейин. Эмне үчүн техникаларды жасаш керек, Эмнеге жакшыраак? Анткени эмнеге жазап туруңуздар? Мээге баары бир. Сиз техникада жазап, ошол сезимдерди жашап до конца, ыйлаңыз келсе ыйлап, кандай сезим болот? Агрессия болсо агрессия, злость болсо злость, жиниңиз келип ошону чыгарып, таарыныч болсо таарынычтарды айтып чыгарып, же болбосо өзүңүздө күнөөлүү бир сезимдер болсо, ошол күнөөлүү сезимдерди сезип, анан ошол нерсени до конца сезип жашамайын, ал эмоция чыкпайт, ал сезим чыкпайт. Вот так мы устроены, да. Менде ушул бар экен деп коюу, мээ менен түшүнүп коюу, бул чыгарбайт. Сизде эмоция, басылып калган эмоция тура берет. Качан сиз ошол эмоцияны жашаганда, кантип жашайбыз? Ыйлаңыз келсе ыйлаш керек. Жиниңиз келсе ошол ачууну сезип чыгарыш керек да. Качан сиз ошону сезгенде, жиниңиз келип атканын сезгенде, прям жиниңиз келет го, ошол нерсени сезгенде гана ошол нерсе до конца чыгат да. Биздин мээбизге баары бир, сиз аны техника, практикада сезесизби же жашоодо сезесизби? Все, что биз до конца сезип жашап чыгарбай калган нерселерди мен айтып кеттим башында, эмне үчүн биз бүтүндүктү каалайт. Анткени Аллах Таала бизди бүтүн кылып создавайт эткен да. Жараткан бизди ушундай кылып, мээбиз ар дайым ошол бүтүндүккө тартылат. Баардык нерсени бүтүрүп турганга аракет кылат. Анткени мээ ушундай Аллах Таалам жараткан, баардык нерсени бүтүрүш керек да. Аягына чейин чыгарыш керек. Бүтпөй калган нерсе биздин энергиябызды ала берет. Анткени ал мээде бүтпөй калган максат болуп тура берет да. Сизде басылып жаткан эмоцияларда мээ үчүн бүтпөй калган процесс. Ошол нерсени мээ до конца жашап бүтүрүш керек да. Эмне кылат мээ? Сиздин жашооңузда, эгер сизде ачууңуз бар болсо, жиниңиз чыкпай калган болсо, бир адамга, балким өзүңүзгө, балким бир ситуацияга жиниңиз келди, бирок сиз аны басып койдуңуз да, балким таарындыңыз, балким бир какой-то күнөөлүү сезим бар сизде.
убагында бир нерсеге өзүңүздү күнөөлүү сезгенсиз, бирок ошону эмне кылган, до конца жашабай калгансыз да. Ал нерсе сиздин жан дүйнөңүздө бир жерде басылып калган, блок болуп калган да. Эмне кылат? Ошол сезимди до конца чыгарганга аракет кылат дагы. Бессознательно түпкү сезим сиздин жашооңузда ушундай ситуацияларды жарата берет. Сизди ушундай ситуацияларга алып бара берет, ушундай кырдаалдарга киргизет же ушундай кырдаалдарга пайда кылат же ушундай адамдар менен ушундай кырдаал мамиледе кылат, что сиз ошол сезимди сезишиңиз керек болот. Эгерде сизде ачуу бар болсо, жиниңиз келген, чыкпай калган сезим бар болсо, сөзсүз бир адам менен урушуп кетесиз. Эгерде сизде күнөөлүү сезим бар болсо, сиз какой-то бир ситуацияга киресиз, где сиз күнөөлүү болуп каласыз, и сиз ошол күнөөлүү сезимди сезишиңиз керек болот да. То есть буну менен эмне кылып атат? Биздин организмде бүтпөй калган процессти до конца бүтүрүш керек болуп атат да. Видите? Эгер баары бир сиз аны практикада жасайсызбы же жашоодо болобу? Эми азыр өзүңүздөргө жооп бериңиздер. Каякта жеңилирээк? Жашоодо ошол ситуацияны жашап чыгарган жеңилирээкпи? Ошондой кырдаалдарда балким адамдар менен урушуп, балким бир ситуацияларга кирип, где сиз күнөөлүү болуп чыгасыз. Же ошол нерселерди практикада жасап, ошону практикада сезип, до конца чыгарган жеңилирээкпи? Кайсынысы жакшыраак сиз үчүн? Кайсыл нерсе выгодныйраак? Жашоодо аны сиз сезсеңиз, ал кайра эле күнөөлүү сезим башка бир еще дагы тереңирээк күнөөлүү сезимге алып келет. Күнөөлүү сезим жашап чыгып кетпейт да, мен ойлойт ошону бүтүрөм депчи, бирок сиз күнөөлүү сезимге кирсеңиз, сиз оготер күнөөлүү болуп чыгасыз дагы. Кайра бизде опыт жок болгондуктан, до конца аны жашоо деген опыт жок. Биз эмне кылабыз? Биз только аны басып салганды билгенден кайра дагы басабыз, То есть ал кайра күнөөлүү сезимди чыгара берет да. Эгер сизде ачуулуу жиниңиз бар болсо, же таарыныч бар болсо, кайра ал сиз бир адам менен урушуп кетсеңиз, сиз кайра оготерден жин чыгат, бирок ал жинди сиз до конца чыгарбайсыз дагы эле, басып коесуз, анткени автоматтык түрдө адат бар да, басып коет дегенчи. Сиз аны басып коесуз, кайра сизде дагы чыкпай калган ачуу, жин, таарыныч дагы көбөйдү денеңиздечи. Ошентип көбөйүп, толуп берет дагы, бара эмнени алып келет экен? Оорун алып келет экен денедегичи. Ошондуктан эмне үчүн практиканы жасаш керек? Эмне үчүн айткан нерселерди кылыш керек, аткарыш керек? Жана практикаларда практиканы 100% жасаш керек да, берилип, прям фокусту, вниманияны ушуга коюп, запрос, мындай ниетти да ушуга коюп, Аллах мага ушундан пайда бер, ушундан менден ушу кайсы бир эмоцияңыз болсо ошондон мага жардам бер деп туруп, практиканы 100% кылыш керек да. Анткени практикада сиз аны жашайсыз. Анткени практикада сизде эч кандай отвлекать эткен адамдар жок, ситуациялар жок. Практикада сиздин көңүлүңүз, сиздин фокусуңуз, вниманияңыздын баары өзүңүздө. Видите, и практикада сиз ошону полный жашап туруп, жашаганда эмне болот? Ал нерсе чыгат, денеңизден чыгат да. И уже эмне болуп баштайт? Уже денеңизде бүтүндүк болот да. Дене бүтүрөт ал процесстичи. Эмне үчүн жеңилдеп каласыңар эмоциялар чыкканда? Неге жеңилдөө келет? Анткени биринчиден сиздерде денеңиздерде ошол сизди кыйнаган, сизди ооруткан, кыжалат кылган эмоциялар чыгат, орун бошойт, дене ошондон жеңилдейт да. А мээде бүтүндүк процесс болот. Все, завершение болот да. Бир ишти үй жинайын деп баштап алып, үйдү ортосуна чейин келип таштап койсоңор, энергияңар кете берет, кыжаалат болосуңар да, тиги комната жиналбай калган, ошол комнатаны жинаш керек дей бересиңер да, кыжаалаттык боло берет да. А качан үйүңүздү прям толугу менен полный жыйнап жылтыратып бүткөндө, шашпай, жыргап, жеңил отуруп алып чай ичесиңер, Вот ошондой сыяктуу, анткени мээде задача бүттү, выполнена деген галочка коюлду да мээдечи. Вот ошондой эле сизде ошол эмоция чыкты, жашадыңыз, и мээде галочка коюлат да, бүттү. Бул процесс, бул иш бүттү деген галочка коюлат дагы, мээде ошондой жеңилдик пайда болот, а жан дүйнөбүздө место бошоп ошол нерсени кое бергенде жеңилдик пайда болот да. Түшүндүңүздөрбү? Эмнеден жеңилдик пайда болот экен? Мен силерге мындай жөнөкөй тил менен түшүндүрүүгө аракет кылдым да. И ошондой чыкпай калган сезимдери бар адамдар эмне болот? Көбүнчө өзгөрүүгө даяр болбойт. Өзгөрүш өтө кыйын болот ал адамдар үчүнчү. Анткени инфантилизм деп коет. Инфант деген англисче алганда кичинекей бала деген, жаш бала деген түшүндүрөт да. Инфантильный адам деп коет, мындай айткандачы, бул кичинекей бала деген.
кичинекей баладай болгон адам деп коет да. Анткени булар өтө удобный болушат бир четтенчи. Бир четтен өтө таарынчаак болушат. Бир четтен өтө мындай нааразычыл болушат. Любой нерседен эле мындай подвох издей берет да. Эмнеге сен мага мындай карап койдуң? Эмнеге сен мага мынтип айтып койдуң? Эмнеге мындай? Эмнеге тиңде? Же кичинекей балдар бар го, эмнеге күн ушундай? Эмнеге ай пайда болгон? Эмнеге жылдыз деген сыяктуучу. Вот ушундай сыяктуу болот адамдарчы. Эмнеге сен тиге тинтип жардам берип койдуң, мага мынтип жардам бербей койдуң? Эмнеге мындай кылып койдуң? То есть любой адамдардан күтүү да, бул кичинекей бала күтө берет да. Өзү жалгыз чечим чыгарыш өтө кыйын. То есть взрослый, зрелый адам бат чечим чыгарса, кичинекей балдар чечим чыгарыш өтө кыйын, тандаш өтө кыйын буларга. Ошондой эле ошо инфантильный адамдарга чечим чыгарыш өтө кыйын болот. Көп ойлонот. И сөзсүз түрө булар именно инфантильный адамдарга башка бирлөрдүн ою аябай чоң ролду ойнойт да. То есть ким эмне деп айтат? Ким эмне деп айтып койду? Мен жөнүндө эмне деп айтып койду? То есть видите, а если зрелый адам болсо, ал адамга баары бир ким эмне деп айтып атат. То есть видите, ошондуктан качан зрелость келет, ошол бизде жанагы эмоциялардын баары жашап чыкканда бизде внутреннее состояниеде зрелость келет да. Анан биздин випке, Айпер Максатбек випке катышкандар билсеңиздер керек, виптен кийин какой-то процесстер пайда болот да. Кээ бирлерде мындай ар кандай сезимдер көтөрүлөт. Мындай айткандачы, ошол сезимди жашаган, подавленный, басылып турган сезимди чыгарганда ошол сезим көтөрүлөт да, биз ошол нерсени сезип баштайбыз. И былтыр жайында вип болгондо, өзүмдү айта кетейин, менде мындай аябай агрессия, злость пайда болгон да. Почти бир жумада элдин баарына агрессия, баардык нерсеге злость, ушундай прям неконтролируемая агрессия, неконтролируемая злость пайда болгон да мендечи. А вот ошол сезимден кийин ички бир сезимде какой-то мындай внутренний стержень, внутренняя уверенность, внутренний мындай стойкость пайда болду да. Видите? Ошондуктан любой нерсе мындай жеңил процесс болбошу мүмкүн. Сиз кайсы бир эмоцияны жашаганда ошол эмоция көтөрүлөт дагы, ошол нерсени сиз сезип баштайсыз да. Если сизде агрессия, злость подавленный болсо, басылып жаткан болсо, ошол нерсе көтөрүлгөндө таң калбаңыздар да, эмнеге мен баарына жиним келип атат, эмнеге мен баарына ачуум келип атат, баары раздражает. Это классно, значит, сизде ошол нерсе басылып жаткан, ошол нерсе аз көтөрүлдү. Эң негизгиси ошол нерсени экологично чыгарыш керек. Кантип? Ар түрлүү практикалар менен. То есть адамдарга эмес, практикаларга, балким психологко барып сүйлөшүш керек, ушундай болот деп. И ошол нерсени экологично сүйлөшүп чыгарганда, ошол нерсе чыккандан кийин сизде сөзсүз түрдө анын аркасынан өсүү, өнүгүү келет, внутренний. Түшүнүктүү? Эми келиңиздер медитация жазайлы. Медитация жазап жүргөндөр билесиздер, жазабагандар мен башында айтып кеткендей, мурдубуз менен дем алабыз, оозубуз менен дем чыгарабыз. Медитация жөнүндө да айта кетейин, урматтуулар. Медитацияны ар ким ар кандай колдонот да. Негизи медитация деген эмне? Бул техника, өзүбүзгө мен бул техниканы кандай колдоном? Фокус сиздердин вниманияны өзүңүздөргө алып барып туруп, өзүңүздөрдүн жан дүйнөңүздөрдө эмне бар, кандай сезимдер бар, нелер басылып калган, ошону чыгарганга жардам берем да. То есть ошол эле медитацияны, например, орустар ар кандай колдонушу мүмкүн. Вселенная, алам, дагы бир нерсе, бир жактан мындай деген сыяктуу колдонушу мүмкүн. Ал туура эмесирээк да. Ошондуктан любой нерсени, любой практиканы, любой техниканы эң негизгиси сиз кандай шартта колдоносуз, кандай максатта колдоносуз, ошол нерсе маанилүү да. Анан кээ бирлер ойлошу мүмкүн, медитация динге дал келбейт депчи. Кандай медитация? Сиз кандай медитация жасап атасыз, ошого жараша болот да. Азыр жазаган бизде медитацияда эч кандай динге дал келбечү эч нерсе жок. Азыр биз только өзүбүз менен иштеп, өзүбүздүн фокус жан дүйнөбүзгө алып барып туруп, жан дүйнөбүздө эмнелер бар экенин чыгарганга аракет кылабыз. Балким кээ бирлердики биринчи жолу жазып атса, биринчи жолдан сиз сразу эч нерсе эстеп көрбөшүңүздөр мүмкүн. Бирок эң негизгиси сиздердин вниманияңыздар, эң негизгиси сиздердин фокусуңуздар сезимдерде болсун. Оюңуздарда эмес, мээңиздерде эмес. Мээ постоянно бизди алдайт. Мээ постоянно бизге мындай жеңилдик каалайт. Мээ постоянно просто рахат алгысы эле келет да. Мээ кыйналгысы келбейт. Ошондуктан мээ постоянно бизди ушундай бир өзүбүз менен иштөөдөн мындай качырат, алаксытат, ар түрлүү ойлорду жибериши мүмкүн да. Ошондуктан расслабление, эмне үчүн дем алып туруш керек постоянно? Расслабление болуш керек, денеде расслабление болуш керек. И биздин вниманиябыздын баары сезимдерибизде, эмоцияда болуш керек да. Түшүнүктүү,
Анда эмесе кеттик, көзүбүздү жумабыз. Эмне үчүн көздү жумуш керек? Желательно, көздү жумбай деле койсо болот. Бирок көздү жумбасаңыздар, силердин фокусуңар сыртта боло берет да. Ким эмне деп атат, эмне деп сүйлөп атат, ким эмне деп жазып атат, азыр ошондо боло берет. Ошондуктан вниманиябызды азыр өзүбүзгө бурабыз. Ар бирибиз өзүбүз менен иштейбиз. Ар бириңиздерде өзүңүздөрдүн процесстер болот, өзүңүздөргө керектүү процесстер болот, өзүңүздөргө жашай албай калган какой-то бир бүтпөй калган ситуациялар чыгат. Ошол эстелиши мүмкүн, бүтпөй калган эмоциялар чыгышы мүмкүн да. Ар кимдики ар кандай болот да. И ар кимдики ар башка болушу это нормально. То есть мунуку мындай болуптур, меники мындай болгон жок деп ойлобоңуздар да. Хорошо? Ар бирибиз уникалдуубуз да, окшош эмеспиз да. Ошондуктан көзүбүздү жумабыз. 10 жолу терең мурдубуз менен дем алып, оозубуз менен дем чыгарабыз. Сабакка урматтуулар, кечикпей кириңиздер. 6-да сабак башталды, кечикпей киребиз. Силер көп нерсени укпай калатасыздар да. Ошондуктан эртең менен эрте туруп, кечикпей киргенге аракет кылабыз. Терең дем алабыз, терең дем чыгарабыз. Терең дем алабыз, терең дем чыгарабыз. Ар бир дем алган сайын, ар бир дем чыгарган сайын денебиз ушунчалык жеңилдеп, ушунчалык спокойный абалга келип атабыз. Расслабленный абалга кирип атабыз. Осанкабыз түз, бутубуз жерге тийип туруш керек. Эгер сиз жерде отурсаңыз, анда малдаш токонго отурсаңыз жакшыраак. Эгер стульчикте отурсаңыз, бутуңуз жерде турсун. Катуу жер, прям бутуңуз менен сезиңиз жердичи. Эгер жерде отурсаңыз, малдаш токондо прям жерди сезип туруңуз. Осанкабыз түз болуш керек. Улам дем алып, дем чыгарган сайын сизде ушунчалык расслабленный состояние, ушунчалык жеңил абал. Бүт вниманияңыз, бүт фокусуңуз сиздин жан дүйнөңүзгө, өзүңүзгө буруңуз. Элестетиңиз, кичинекей бала 3 жашта, где-то 5 жашка чейин кичинекей бала, балким кыз болсоңуз, эркек болсоңуз эркек бала эмне кылып атат, элестетиңиз. Ошол кичинекей бала эмне кылып атат? Балким ойноп атат, балким жалгыз отурат. Кандай абалда, кандай маанайда отурат? Ошол баланы жакшылап тааныңыз. Кандай абалда экен ал бала? Ал кыз, эркек бала. Эмне кылып атат? Кандай көңүлдө? Эмне менен алек болуп атат? Ал баланын кандай кыялдары бар? Кандай каалоолору бар? Желательно жалгыз болсоңуз, үнүңүздү чыгарып айтканыңыз жакшыраак. Ал баланын көңүлү ачыкпы? Ал бала бирөөлөр менен ойноп атабы же жалгызбы? Кандай сезимдер бар ал балада? Кандай сезимдерге толгон? Мээрим жеткенби ал балага? Сүйүү жеткенби? Же балким ал бала бирөөлөрдөн сүйүү, мээрим күтүп атабы? Ата-энесинен, чоң ата, чоң энесинен. Өзүнүн оюн айта алабы, айта албайбы? Ачыкпы, ачык эмеспи? Кандай бала?
Терең дем алабыз, терең дем чыгарабыз. Жан дүниеңиздөрдө кандай сезим болсо, ошол сезимдерди кармалаңыздар, айтыңыздар. Балким азыр сиздерде өзүңүздөрдү кандайдыр бир сезимдер капташы мүмкүн. Кандайдыр бир процесстер болушу мүмкүн. Ыйлаңыздар келиши мүмкүн, эстешиңиздер мүмкүн. Ошол нерселердин баарын чыгарабыз. Терең дем алабыз, терең дем чыгарабыз. Ал бала чоңоюп 8-9 жашка келди. Кандай бала болду? Кандай окуп атат? Жанында кимдер бар ал баланын? Ал кыздын. Ата-энеси барбы? Же чоң ата, чоң энеси барбы? Ким бар? Ата-энеси менен кандай мамиле курулду? Ата-энесинен эмне күтүп атат? Эмне каалап атат ата-энесинен? Өзүнүн оюн айта алабы ата-энесине? Өзүнүн каалоолорун айта алабы? Классташтары менен кандай мамиле курат? Подружкалары, достору барбы же жокпу? Ошол достору менен, классташтары менен кандай мамиле курду? Ишеничтүү, доверие барбы ошолорго? Же доверие жокпу? Кандай ойлору бар? Өзүнө ишенеби? Бирөөлөргө ишенеби? Ал балада эмне көбүрөөк? Каалоо көбүрөөкпү же милдет көбүрөөкпү? Балким үйдүн улуусу. И уже ал жашына 8 жаш, 9 жашка карабастан ал өтө чоң балким. Өтө чоңоюп кеткен. Анткени анда милдет көп, жоопкерчилик көп. Же балким үйдүн кичүүсү, эң эрке, мага баары болот деген болобу? Же мен өзүм баарын өзүм кылышым керек деген ойлор бар. Кандай ойлор бар? Жашоого болгон көз караштары кандай? Ал бала чоңоюп 13-15 жашка келди. Кандай бала болду? Адамдар менен мамилеси кандай? Ата-эне менен мамилеси кандай? Каалаган кийимин кийдиби же кие албадыбы? Каалаган нерсесин алдыра алдыбы же алдыра албадыбы? Же балким ата-энесине оюн айткандан уялабы? Тартынабы? Досторунун арасынан өзүн кандай сезет?
Досторунун ою ага маанилүүбү? Же ал өзүнүн оюн уга алабы? Терең дем алабыз, терең дем чыгарабыз. Кандай сезимдер курчап турат албаны? Кандай сезимдерге, эмоцияларга толгон? Ыйлаңыздар келсе, ыйлаңыздар. Кандай сезимдер жетпей калган албага? Мээрим жетпей калдыбы? Сүйүү жетпей калдыбы? Признание жетпей калдыбы? Мактоо жетпей калдыбы? Көңүл, внимание жетпей калдыбы? Эмне жетпей калды? Терең дем алабыз, терең дем чыгарабыз. Азыр сиз ошол баланы барып кучактап, ал балага эмне жетпей калса, ошону берсеңиз болот. Жылуулук жетпей калса, сүйүү жетпей калса, мээрим жетпей калса, ошол сүйүүнү берсеңиз болот, ошол мээримди берсеңиз болот. Мактоо жетпей калса, мактаңыз. Кандай бала, кандай жетишкендиктери бар? Кандай жакшы сапаттары бар? Ошону айтыңыз. Бекем кучактап, сүйүүңүздү билдириңиз. Канчалык деңгээлде сүйүүсүз, жакшы көрөсүз, сыймыктанасыз. Ал баланын жан дүйнөсүндө кандай дефициттер бар болсо, ошол нерсени бериңиз. Кандай сезимдериңиз бар, ошону айтыңыз. Бекем кучактап, ошол жылуулукту бериңиз, жетпей калган. Сүйүүнү бериңиз. Үнүңүздү чыгарып, ушу балага айтыңыз. Сен жалгыз эмессиң. Мен бармын сенин жаныңда. Кечир мени. Буга чейин сага көңүл бөлбөй келгениме, мээрим бербей келгениме, сүйүү бербей келгениме.
Эми мындан ары сага эмне керек болсо мен берем. Сүй берем. Мээрим берем. Сен эң жакшы мактоого татыктуусуң. Сен бул дүйнөгө келишиң менен эң жакшы мактоого татыктуусуң. Сен бул дүйнөгө келишиң менен бактылуу болууга татыктуусуң. Эмнени айткыңыз келип атат? Ошол нерсени айтыңыз. Бай болууга татыктуусуң. Эң жакшы жашоого жашоону татыктуусуң. Мен сени жакшы көрөм. Сыймыктанам. Сен бар экениңе сыймыктанам. Мен ар дайым сенин жаныңдамын. Мен ар дайым сени колдойм. Терең дем алабыз. Терең дем чыгарабыз. Терең дем алып, терең дем чыгарабыз. Акырын практикадан чыгабыз. Терең дем алып, практикадан чыгабыз акырын. Эгерде сизде кандайдыр процесстер болуп атса, дем алганды токтотпойбуз. Ыйлаңыз келип атса, балким жиниңиз келип атса, балким таарынычтар көтөрүлүп атса, ар түрлүү эмоциялар көтөрүлүшү мүмкүн сезимиңиздерде. Балким мээрим жетпей калганын сезип жатсаңыз, көңүл жетпей калганын сезип жатсаңыз. Ыйлағыңыз келіп атса, ыйлап до конца чыгарыңыз. Менде да эмоциялар көтөрүлүп кетти. Көбүнчө балага 7 жашка чейин мээрим толуш керек да. 7 жашка чейин. 7 жашка чейин балага мээрим толуктуу болсо, сүйүү жетиштүү болсо, ал бала жашоодо уверенный бала болуп чоңойот. Жашоодо өзүнүн оюн айта алган. Мен колуман келет, мен кыла алам деген өзүнө ишеничтүү адам болот. Именно 7 жашка чейин сүйүү жетпей калган болсо, мээрим жетпей калган болсо, ал бала ошол сүйүүнү өмүр бою башкалардан издеп келет. Өмүр бою башкалардан күтүп келет. Таарынып келет, бербеген үчүн. Ошол сүйүүнү бербеген үчүн, ошо мээримди албай калган үчүн таарынып келет. Подсознательно, именно түпкү сезимде биз башкалардан эмнени күтүп келебиз? Сүйүүнү күтүп келебиз, мээримди күтүп келебиз. Башкалар бир нерсе кылбай койсо, сиз именно ошо бир нерсе кылбай койбогон үчүн таарынбайсыз, сиз ошо мээримди албай калган үчүн. Сиз ойлойт, ошол аркылуу мен сүйүү алам, ошол аркылуу мен мээрим алам деп ойлойт да.
бессознательный ошол нерсени издейт, сүйүүнү издейт, мээримди издейт. Бирок уже 7 жаштан чоңойгондон кийин, даже 9 жаш деп коеюн, 9 жаштан өткөндөн кийин ал сүйүүнү уже бүттү. Ата энеден албай калган, ата эненин мээрими толбой калган сүйүүнү уже даже ата эне толтурбайт уже. Аны только адам өзү гана толтура алат. Өзү гана бере алат. Ошондуктан уже чоңойгондон кийин, тем более 15 жаштан өткөндөн кийин уже ал сүйүүнү сиз өзүңүз гана толтура аласыз. Ал мээримди өзүңүз гана бере аласыз. Ал көңүлдү, ал мактоону сиз өзүңүз гана бере аласыз. Өзүңүз гана толтура аласыз. Эгер сиз ошол нерсени, ошол сүйүүнү, мээримди өзүңүзгө берип үйрөнсөңүз, башкалар да сизге ошол сүйүүнү берет, мээримди берет. Көңүл берет, жакшы мамиле берет. Эгер сиз ошол нерсени өзүңүзгө бере албасаңыз, башкалар дагы бербейт. Анткени энергетически, эмоционально сиз дефицит адамсыз. Эмоционалдык дефицит сизде көп. Эмоционалдык дефицити бар адам бул башкалардан мага бер деп келет да. И карызга баткандын бирден бир себеби дагы материалдык дүйнөдө, анткени бизде эмоционалдык дефицит бар дагы. Биз ошол дефицитти жабабыз деп эмне кылабыз? Карыз алабыз, кредит алабыз, ар түрдүү ситуацияларга киребиз. Ар түрдүү кырдаалдарга, ар түрдүү адамдар менен мамиле курабыз да. Биз даже өзүбүз сезбейбиз, ошол адам менен мамиле куруп кете аламбы, куруп кете албаймбы? Ал адам менен кандай мамиле куруш керек? Сезбейбиз, анткени бизде дефициттер көп. Биз өзүбүздү сезбейбиз. Качан биз өзүбүздүн жан дүйнөбүздө дефициттерди, эмоционалдык дефициттерди жапканда, толтурганда, биз адамдарды сезип баштайбыз. Бул адам менен кантип мамиле кылыш керек? Муну менен кантип мамиле кылыш керек? Муну менен кантип мамиле кылыш? Биз ар бир адамды сезип баштайбыз. Биз ар бир адамды сезбегендиктен, ар бир адам менен кантип мамиле куруу экенин эмоционалдык, энергетически билбегендиктен биз эмне кылабыз? Баардык адамдардан күтө беребиз. Ошол күтүүбүз, ожидание болбогондо анан баарына тарынып баштайбыз. Ар түрлүү причина менен, себептер менен. Так, өзүңүздөргө келдиңиздерби? Жаза кетиңиздер, кимде кандай болду? Эгерде сизде процесстер до конца болбой калса, до конца эмоциялар чыгара албай калсаңыздар, эфирден кийин кайра ушул медитацияны кайталап жазаңыздар. Негизи бул медитацияны 21 күн жасасаңыздар жакшы. 21 күн өзүңүздөрдү эмоционалдык дефициттерди толтуруп. Ар бир жазаган сайын ар бир башкача элестетилиши мүмкүн, ар бир башкача сезимдер көтөрүлүшү мүмкүн, ар бир башкача кырдаалдар келиши мүмкүн. Балким сиз даже кичинекей чак эмес, балким бир какой-то бир чоң абалдагы, чоң жаштагы эле бир ситуациялар эсиңизге келиши мүмкүн. Это тоже нормально. Анткени ошол нерсе сиздин жан дүйнөңүздөрдө бүтпөй калган, жетпей калган процесстер мээңиз чыгара берет акырындык менен. Мээ дагы качан чыгарат, качан ошол нерсеге даяр болгондо чыгарат. Балким азыр мээңиз даяр эмес, ситуациялар басылып турат. Башыңыздар ооруп чыкса же бир жериңиздер ооруп атса, терең дем алып, продышите. Көп дем алып дем чыгарыңыздар. Значит, жакшы дем албай койгонсуздар и какой-то блок болуп калды да. Кимде суроолор бар? Суроолор болсо жазыңыздар. Эгерде сизде кичинекей чакта бир эстей турган ситуациялар аз болсо, кичинекей чагыңыз кандай болду деп элестесе, мен кээ бирлер айтышы мүмкүн, мен 5 жашка чейин эсимде жок, мен 3 жашка чейин вообще эсимде жок, мен кээ бирлер даже 9 жашка чейин эсимде жок болсо, канчалык сиз кичинекей чагыңыз жөнүндө азыраак эстесеңиз, азыраак эсиңизде болсо, значит сизде көбүрөөк травма бар. Көбүрөөк иштешиңиз керек болот бул нерсе менен. Көбүрөөк убакыт керек болот. Бирок мындай бул процесс постепенный, акырындык менен. Постепенный мээ качан, мындай бизге оорудук нерсени, бизге ооруткан нерсени эстеткиси келбейт. Аны басып коет да. Ошондуктан кичинекей чакта эстей турган ситуациялар, кичинекей чагыңызда аз эстесеңиз, значит сизде ошол ооруу турган травматичный ситуациялар көбүрөөк да.
Ошондуктан ушул практиканы 21 күн, ушул медитацияны 21 күн кайталап жасайсыздар. 21 күн. 21 күн ар түрлүү ситуациялар келиши мүмкүн, ар түрлүү эмоциялар көтөрүлүшү мүмкүн. Акырындык менен сизде внутренний ошол ситуацияларды эстеп чыгарган сайын ички жан дүйнөңүздө зрелость акырындык менен пайда болот. Мындай болбойт да, сиз бир практиканы жасадыңыз эле, бүттү, сиз зрелый адам болуп калбайсыз. Бул процесс постепенный. Мен өзүм, чисто өзүм, именно психология менен, именно проработкалар менен иштеп жатканыма почти 4 жылдан ашты. 4 жылдан ашты. Мен азыр гана, вот былтыр жайында гана өзүмдү внутренний зрелый сезип баштадым. Даже мен азыр 36 жашта болсом деле, мен жан дүйнөмдө какой-то бир аябай жаш баладай сезип берчүмүн өзүмдүчү. Мен жашмын деп элечи. Мен ойлошум, мен өзүмдү жаш сезем депчи. Жок, бул просто это внутренняя незрелость болчу экен да. Мен азыр өзүмдү мындай зрелый, уверенный, самостоятельный, самодостаточный адам катары сезем да. Вот азыр гана ошондой сезим келип баштады. Видите? Ошондуктан өзүңүздөрдүн үстүңүздөн иштебин токтотпош керек да. Бул улам казып кете бересиздер акырындык менен да. То есть самокопание эмес, акырындык менен өзүбүздү иштеп, өзүбүзгө керектүү нерселерди толтура бергенде эмне болуп баштайт? Внутренняя зрелость келип баштайт да. Мен көрсө мээрим жетпептир дейт, атаман дейт, көрсө атам жетим өскөн экен, ошол мээримди бере албаптыр дейт. Кстати, аябай сонун именно бизде буюрса Азида Дүйшөнбековна менен жакында февралдын бир 10-дорунда акча курсун баштайбыз, акча курсун даярдап атабыз. Бул башка курс. Ошол курста именно атага болгон практикалар болот. Ошол курста апага болгон отдельный практикалар болот, апа техникасы, ата техникасы болот. Ошол жактан именно атадан жетпей калган мээримге отдельно иштейбиз. Энеден, апабыздан жетпей калган мээрим менен отдельно иштейбиз. То есть акча дефицити да, акчанын келбей атканы дагы бул эмнеден болот? Бул ата энебизден жетпей калган дефицит эмоциялардан болот да. Ошондуктан отдельно ата менен, отдельно апа менен иштейбиз. Кичинекей чак менен отдельно иштейбиз. То есть кичинекей чактагы ситуациялардагы эмнеге алып келет? Биздин жашообузда акча кыйын келиши, акчанын оор келиши, же акча келгенде аны биз коротуп башкаларга берип салганыбыз, алдатып ийгенибиз тоже бул биздин кичинекей чактагы процесстерден келет. Ошолор менен иштемекчибиз. Буюрса ал курс февралда стартталат да. Анан кимде кандай процесстер болсо, ушул практиканы кайталап 21 күн жасаңыздар. Эринбеңиздер, өзүңүздөр үчүн ушул практиканы жасаңыздар, өзүңүздөрдү өстүрүү үчүн, өзүңүздөрдү внутренний зрелый, внутренний самодостаточный, внутренний бүтүндүктө толук кандуу адам кылуу үчүн ушул практиканы жасаңыздар, кайталап. Балким кээ бириңиздер уктап калдыңыздар. Это тоже нормально. Если сизде уктап калса, значит сизде тоже болезненный процесстер бар, көп, подсознательно. И ошон үчүн эмне кылып калат? Мээ сизди уктатып салат да. То есть ошондой да нерселер бар да. Мээнин эң главный функциясы бул защитная функция. Бардык нерседен бизди защищать этип турат да. Бизге боль алып келген, бизди кыйнаган нерселерден защищать этип турат. Ошон үчүн сизде эмне дейт да? Ой, уктап кал, кел деп сизге эмне ар түрлүү мындай эстетет, ыйлатат. Ыйлап эстесеңиздер абдан жакшы. Анткени сизде нейрондук деңгээлде нейрондук өзгөрүүлөр болуп атат. Мээнин деңгээлинде нейрондор өзгөрүлүп атат да. Ушундай абдан сонун дагы сабактар, именно психологический сабактар эми башталмакчы. Өзүңүздөрдөгү процесстерди байкаңыздар, жан дүйнөңүздү караңыздар. Бүгүн кечке өзүңүздөрдү байкаңыздар, кандай эмоциялар болуп атат, и ар бир эмоцияны кабыл алыңыздар. Ошол эмоцияны жашаганга аракет кылыңыздар, түртпөңүздөр. Жиниңиздер келсе, эмне жиним келип атат деп оготор жиниңиздер келбеңиздер. Значит, менде ошол нерсе басылып жаткан, ошол нерсе көтөрүлүп атат деп туруп, ошол нерсени кат аркылуу чыгарыңыздар. Не знаю, огородко барып кыйкырып чыгарыңыздар. Практикаларды көбүрөөк кылыңыздар, окей? Азыр сиздерде эмоциялар көтөрүлдү, кандайдыр бир басылып жаткан сезимдер көтөрүлдү. Ошол нерсени жашаганга, ошол нерсеге орун бериңиздер, кабыл алыңыздар, түртпөңүздөр, кайра баспаңыздар. Это нормалдуу процесс. Баарыңыздарга ыраазымын, рахмат. Аллахым жашооңуздардын берекесин берсин, ден соолугуңуздардын берекесин берсин. Ушул сабактан өтө көп пайда алып, жашооңуздар сиз каалагандай жака өзгөрүшүн кааламакчымын.
баарыбыз өзүбүздүн жаратуучубузду тааныйлы, бүтүндүккө келели демекчи мен, ар бирибиз Аллах Тааланын ыраазычылыгын табалы. Биздин да ушул миссиябыз сиздерди өзгөрүшүңүздөр бул Аллахтын ыраазычылыгы үчүн. Анда эмесе буюрса эртеңки эфирде жолугушканга чейин ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум бардыңыздарга, кутман таңыңыздар менен. Так, 1-2 мүнөт күтүп туралы кошулгуча,